Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе баарыңар бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула балдар. Кыргыз адабият сабагы мугалим Бирдалиева Света Ташбаевна. Сабактын темасы Кедей кан эпосу. Сабактын максаты балдар Кедей кан эпосу туурасында маалымат ала алышат. Окуучулардын акындын жашоого болгон сүйүүсү, оор күндөрдө майышпаган кайраттуулугу туурасында баяндай алышат. Окуучуларды чынчыл калыс болууга тарбияланышат. Кедей кан эпосу. Илгери өткөн заманда кыргыз эли ачарчылыкка учурап, алдуусу тентип оокат таап, алсыздары кайың саап, кыздары шимүүр шимшип, эл жардылыктан итке минип, азып тозот. Ошондо Кыргыздан Курама, анан Сары деген эки бир тууган киши Түркмөн элине тентип барат. Баргандан кийин Сарысы ачкадан өлүп калат. Ал эми Курама өнөрлүү колунан иш келген, өнөрүнүн аркасында ар кимге батымдуу болгондуктан Түркмөн элине 2 жыл оокат кылып жан сактап туруп калат. 3-чү жылга айланганда Курма каза табат. Аялынын боюнда эркек бала калат. Арадан көп убакыт өтпөстөн аялы төрөп, баласынын атын Керез коет. Керез 3 жашка чыкканда энеси өлөт. Томолой жетим калат. Кийимсиз жылаңач, жылаңбаш, тамаксыз, курсагы ач, кышкысын суукка үшүп, жатса итче бүрүшүп, көргөндөр шылдыңдап күлүшүп, Керез жетим көрбөгөн жамандык калбайт. Керез аты калып кедей жетим атка конот. Бечарага кайрымдуу бир сопу киши бар деп угуп, кедей жетим сүйрөлүп, сүйлөй албай үлдүрөп, сопуга барып кайыр сурайт. Сопу анда балага: "Балам, менде эч оокат жок. Эгер болсо берер элем. Өнөрүм Сопу, атым Саалы. Саалыда сары чака жок. Сопуңдун солуп турган маалы. Балам, кедей жетим, мен сага бир жакшылык кылайын. Бүгүн мында конуп, эртең менен Гүлсаана деген бир кемпир бар. Атасы жокто асырайт, жылаңач барса кийгизет. Сен балам ошол Гүлсаанага баргын. Жалбарып жалынып, жаштыгыңды, жетимдигиңди зарлап бир айтып көргүн", дейт. Сени Гүлсаанадан башка киши батырбайт, батырмак тургай тамагынан тарттырбайт, дейт. Жетим кемпирди издеп тапты да кемпирдин үйүндө кызмат кылып, малын багып, отун жагып, суусун алып, тезегин терип, алы жеткен оокатына каралашып, отун суусуна аралашып турат. Кедей жетим жакшы көрүнүү үчүн түндө туруп уйкусун бөлүп, жаман сөз айтпас бекен, жаш көңүлү кайтпас бекен деп кемпирге жагынып жүрөт. Баланы кемпир жактырат. Бирок кемпир балага сыр чыгарбайт. Кедей жетим бир күнү кемпирге энекелеп, бир жалынайын. Эгер менин муңумду укса, жана мусапырымды, жана жетимдигимди билсе, мени мындан ары да багып алар деген ойго келет. Көзү жетпесе, эптеп күн көрөрмүн, деп Гүлсаананын маңдайына барып, калтаарып, жүзү жалтанып, зарылып айтып турган кези: "Айланайын энеке, мен болоюн көлөкө, мен мусапыр жетимди жалдыратпа бөлөкө. Түңүлбөсүн энеке, түбүндө жарайм кереке, 5 тырмагың береке, берекелүү энеке. 10 тырмагың береке, оюңдан чыкпайм энеке, эрезеге жеткенче кор кылба мени бөлөккө.
Кийимимди тоздурба, кызматкермин астыңда. Ушак айың кээ уксаң, көңүлүңдү аздырба. Бала болуп байралып турсам кантет мен мында. Ата-энесиз баламын, жетимдигим жаманым. Жергесиз жетимдебесең, жетилсем сени багамын. Ажалдан Кудай сактаса, ачылар күнү замандын. Туубасаң да энеке, тутунуп мени багып ал. 3-4 жылда жетилем, мен табамын далай мал. Көлөкөсүз жүргөнчө бир балалуу болуп кал. Сен жесирене мен жетим, жетимдигим илдетим. Баш кошуп оокат кылалы. Жай таппадым жатаарга, үй таппадым батаарга. Каралды болгун энеке, мен бир жетим начарга. Деп баягы керес Гүлсана энеге өзүнүн жетимдигин айтып берет. Гүлсана кедей балага боору ооруп, ойлонуп отуруп, багып алайын. Бакма балдарды бир нече жолу багып, баягы жүрөгү күйгөн эне эмне кылаарын билбей ойлонуп отуруп калат. Бакпайын десе, жетим баланын зарына, ыйлап суранганына көңүлү чыдабай, бакса багып алайын, какшанып жалгыз отурганча ушуну тутайын деп ойлойт. Мен бир жесир кемпирмин, эченин бактым жетимдин. Баксам багып көрөйүн, жамандык кылсаң тентээрмин. Жетимди кемпир багып алды. Кемпирди эне дейт, тамагын ичип жейт, кийими бүтүн, бой тартып калат. Жүргөн жери ызы чуу, айылды кагыштыра, ар кимди чабыштыра баштайт. Анткени менен энесин жакшы багат. Бардыгын байлардан уурдап табат. Анысын кемпир билбейт. Билип калса тилдейт. Кедей өзүндөй эпчил, албеттүү, азаматтан 4 жолдош таап алат. Бешөө жатса да, турса да бир жүрө турган болушат. 4 жолдошу кедейдин чалгынчысы болуп, кайсы жерде ыктуу бай болсо, мал болсо көрүп, кедейге айтып келишет. Түркмөн элинин байларынан кедейдин жебегени калбады. Бир күнү түркмөндөрдүн каны элинин баарын жыйып алып, байлары, бектери да, башка кедейге жедирип жүргөндөрдүн баары чурулдап ханга арызданышат. Кедей жетимдеген куу чыкты. Жебеген кишиси калбады. Барлык элдин урматы үчүн кедей жетимди таптырыңыз деп буйрук беришти. Кедейдин 4 жолдошу элдин арасында турган болот. Хандын буйругун угаары менен жүгүргөн бойдон кедейге келишет. Кантебиз? Ханга бардыгы арызданышты. Хан 40 жигитин чакырып, таап келгиле. Таппасаңар башыңарды алдырамын деп катуу буйрук кылды дешет. Мен ханга карматпаймын. 40 жигит эмес, 80 жигит келсе да караанымды көрсөтпөймүн, деди кедей бала. Жолдоштору, жок, андай кайрат жарабайт. Көпкө топурак чачабызбы? Андан көрө сен бир качкын бул чамбылга турбагын, дешти. Шаардан жарым күндүк жол алыс чыгышып, бир аңдын ичине кедейди жаткырып, жолдоштору тамакташып, түн ичинде келип кетип турушту. Хандын 40 жигити издеп, эч жерден таба алышпады. Таба алышпагандыктарына кайгырышып, бири-бирине керездерин айта башташты. Бир кедей үчүн 40 өлмөк болдук. 40 жерде туулуп, ажалыбыз бир жерден экен го, дешип, убайым санашып, бирин-бири карашып, үшкүрүк басып, өңдөрү азып, келе жатып, саалы сопуга учурап калышты. 40 жигиттин сопудан сураган жери.
5 убак намаз окуган, бейнамаздан чочуган, касиетиң бар эле өзүң теңдүү сопудан. 40 жигит ханды карай кемпирди айдап жөнөдү. Шордуу кемпир бели бүкүрөйүп, көзү тикирейип, башы эңкейип, ээрди телпейип, көзүнүн жээги ириңдеп, көкүрөгү кирилдеп, мен бала бакпай, бала баккан экенмин го, деп убайым жеп, кедеңдеп, хан менен бек даргага асып жиберет го деп айласы кетип, 40 жигиттин алдында бара жатканда жолунан хандын бир вазири чыгып: «Кайда алып барасыңар?» деди. «Кедей жетимдин энеси экен. Уулуңду таап бергин десек, таба албаймын» дейт. «Өзүбүз эч жерден таппай өлүмдөн кутулаар бекенбиз деп ханга энесин алып бара жатабыз» дешет 40 жигит. «Мен силерди хандан сурап аламын. Кемпирдин баардык малын, үй жайын алгыла. Анан уулуң колго түшүрүп берет», деди вазир. Кемпирдин оокат турмушун, малын, үйүн бүтүн алышат. Кемпир байкуш зарыйлап, кыйналып, малсыз журтта калат. Кедей муну угуп, кайраты ташып, жолдошторун ээрчитип, энесине келсе, энеси баласына карап айтып турган сөзү: «Күнөөсүз мени талаттың, күйдүргү балам оңбогун. Эч жазыгым жок эле, дүйнөдө эки болбогун. Эмгегимди унуттуң, балам 50 жашка толбогун. Араң оокат кылчу элем, малым менен жан сактап, бактым эле чырагым, эркеледиң алчактап, талап кетти баарысын. Ардагым кедей сен үчүн, ач калган иттей улудум, ажырап оокат жайымдан айла кетип курудум. Малымды талап алса да, үй оокатым калбады, ушу күндү көрсөтүп, үшкүртпөй өлүм албады». Мына балдар, бул эпизоддон кедей эч кимден коркпогон, тайманбастыгы, терисин тирүүлөй сейрип жатса дагы кыңк этпеген, карышкырдай көк жалдыгы, колунан эмне болсо келе турган эрдиги көрүнүп турат. Анан калса, ал ким менен болсун тил табышып кете алган болот. Ошон үчүн ак ишенди өз эркине көндүрүп, Азимканды алдап хан болот. Ушул эпизоддо калык тактысынын үстүнө таажысын берди башынан. Таажы жөнүндө шып этип, сыймыгы ушту кашынан деп абдан жеткиликтүү таасын чагылдырып айтат. Азимхан хан ордосунан чыкканда ага эли баягыдай салам бербейт. Атүгүл ага ызаат кылган жан да болбойт. Багынан тайган адамдын басыгы да бузулуп, жылдызы түшүп, өзүнчө эле жансыз тартып, кудуретсиз болуп калгандыгы Гүлайымдын байкоосу менен таамай айтылат. Туйлады менин жүрөгүм, тирүү эмес сенин иреңи. Бул эки сапырда канчалык терең философия катылган. Дал ушул жерден мүнөздөр ачылып, образдар типтештирилет. Кедей, эрки бек, айтканынан кайтпаган, көк, максаты дайыма алдыда жүргөн, мүнөзү күчтүү адам болсо, Азимкан тектүү жерден чыккан, элине адил, бийлик кылган, бир топ жакшы сапаттардан куру эмес болгону менен энөө болгон, ишенчээк болгон. Кедейди хандык такка отурушуна ашынган айлакерлигинин күчү, касиеттүү ак ишенди ортого сала коюп, динди мыкты пайдалануусу бөтөнчө Азимкандын мүнөзүнүн жумшактыгы себепчи болот. Азимкан тагын алдырып, ого бетер акылынан адашып, аялы Гүлайымды кедей канга бермекчи болот. Балдары кул,
өзүң күң болчу эң эле сынаакы учурда Гүлайым төмөндөгүдөй жыйынтыкка келет. Мен кедейге тийгиче, кезигип калсаң күйгөнчө, балдарым кул сен малай, сенделип тирүү жүргөнчө, каным жүрүп кетели, качып жүрүп өтөлү, аманат жандан кечели, алыска тентип кетели. Мына балдар, жыйынтыктап айтканда, кедей кан элдин ошондогу жашоо шарты, социологиялык абалы, ханы баш болуп, калкынын карапайым момундугу, динге берилгендиги, эл ичинен чыккан кедей кан акылдуу, айлакер, шылуундарды ушундайдан пайдаланып кеткендиги сыяктуу орчундуу маселелер камтылып, мунун баары адам тамшанаарлык даражада, жогорку чеберчиликте, турмуштагыдай ишенимдүү, ары көркөм баяндалган. Мына кедей кан башка эпостордон ушул өңдүү өзүнө жекече таандык айырмачылык, өзгөчөлүктөрү менен оригиналдуу, мыкты чыккан күчтүү эпостордун бири болуп саналат. Мына балдар, бүгүнкү биздин сабагыбызда кедей кан эпосу туурасында биз эмне кылалы, кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе балдар, мына кедей кан өзү жетим болуп, ата энесинен эрте ажырап, көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, андан калса баягы Гүлсананын эшигин аралап, үйүн жайлап, энеге болгон кызматын кылып, курсагы тоюп, ачынган курсагы тоюп, кийими бүтөлгөн мезгилде Гүлсанага кайра эмне кылды? Туура эмес иштерди кылды. Бирок балдар, бул жерде өзүнүн эмнеси менен жыйынтыкталып жатат? Кедейдин баягы ханды алдап, хандын элине жасаган жакшы иштеринин баары унутулуп, баягы хан аты өчкөндөн кийин элинин дагы учурашпай, ханга таазим кылбай калгандыгы дагы бул эпосто айтылып жатат. Мына кедей элдин ошондогу жашоо шартын, андан тышкары эл ичинен чыккан ошо кедей кандын акылдуу, айлакер, шылуундугу менен ханды алдап алганы, мына бул эпосто эмне кылып атат? Айтылып жатат. Анда эмесе балдар, ушул бүгүнкү сабакта кедей кан эпосу туурасында бир сыйра кайталап, анан эмне кылабыз? Окуп чыгабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.